Assalamu алейкум кыргыз элим, спорт сүйүүчүлөр. Өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Аты жөнүм Жекшиналуу Тилекжан, Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча спорттун чебери, Кыргызстан курама командасынын мүчөсү. Азыркы учурда интернет желесинде өзүн спортсмен, мастер спорта международный классамын деп чуу жаратып жаткан Кубанычбек иним тууралуу чындык менен сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Кубанычбек эч кандай мастер спорта международный класс алган эмес, биринчи разряддагы чуркай албайт. 2025 жылдын 25-26 декабрында Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча кышкы чемпионатына Кубанычбек чуркап, ал жактан 1500-800 метр аралыкта 16-21 орунду алды. 21-16 орунду алып, кыздарга утулган бала өзүн мастер спорта международный классамын деп жана олимпиада дайындалып жатам деп элдин ишеничине кирип жатат. Кубанычты биз жакшы тааныйбыз. Балдар үйүндө чоңойгону анык, бирок эч кандай подвалда жашаган эмес. Квартирада эле жашап, эл катарында иштеп, өзү үчүн чуркап жүргөн бала. Видеодо көрүп калдым. Медалдардын баары финишердун медали. Кубаныч эч кандай чемпионаттарды, марафондорду уткан эмес. Алган медалдардын баары марафонго катышканда участниктердин баарына берет. Ошол медалдардын баарын чогултуп алган. Кубаныч иним, сенин акыбалыңды түшүнөбүз, бирок биздин спортту аралаштырып, элдин алдап, жалган маалымат берип, өз кызыкчылыгыңа пайдаланба. Видеолоруңду көрүп калдым. Кыргыз элинин нарктуу улуттук калпагын өзүнүн орду бар. Ал машыгуу учурунда, бассейнде жана башка уктаганда кийбейт. Олимпиада дайындалып жатам деп элден жардам сурап жатасың. Жардам сурасаң өзүң үчүн сура, биздин спортту аралаштырбай, уят кылбай. Кыргыз элиме сага жардам берип жатканына биздин каршылыгыбыз жок, жаман оюбуз жок. Кыргыз элиме чоң рахмат. Элди алдаба, андай жалган маалыматтарды бербе. Ошо кыргыз элинен суранып кетет элем. Биздин спортто дагы жакшы ийгиликтер жаратып жүргөн, Кыргыз Республикасынын желегин желбиретип жүргөн уул кыздарыбыз бар. Ошолорго колдоо көрсөтүп жардам берсеңиздер деп суранат элем.